Кыргызстанда эң көп катталган тиш оорулардын бири кариес. Дүйнө жүзү боюнча бул дартка жылына дээрлик 2,5 миллиард адам чалдыгат. Ар бирибиз эле өмүрүбүздө жок дегенде бир жолу тиш доктурдун дарылоочу отургучунан качкыбыз келсе керек. Тишти өгүлөп, каналдарын чукуп тазалоо кимге болбосун жагымсыз. Тиш доктурдун жалтыраган аспабынын, зыркыраган добушунан көпчүлүк коркот. Дарыгерлер тишти дарылоо энесинин курсагындагы мезгилинен баштап өзүнө кам көрүү керектигин айтышат. Ошо кош бойлуу учурундан баштап караш керек өзүгө. Кээ бирлер кош бойлуу учурунда тиш ооруса болбосо барбай болот экен деп кыйланып жүрүшө берет. Андай туура эмес. Тиш ооруса сөзсүз келип, кайсы сурокто болсо дагы көрсөтүп кетиш керек. Андай эме болбойт. Биринчи жардам көрсөтүш керек. Өзү оорубаса анан кийин дальнейшем жакшы боло берет да. Ош шаардык тиш дарылоо бейтапканасынын негизги максаты калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү. Ошондуктан дарыгерлер заманбап ыкмаларды колдонуп, жаңа жабдуулар менен иштеп келишет. Керектүү дары-дармектер менен убагында камсыздалат. Өткөн жылы 2 бөлүмгө жаңы креслолорду алууга жетишти. Жалпы 3 бөлүм бар. Алардын алдын алуу, дарылоо жана тиш салуу бөлүмдөрү. Мындан сырткары жардамчы бөлүмдөргө тиш жасоочу лаборатория, физ кабинет, рентген кабинеттери жана борборлоштурулган залалсыздандыруу борбору кирет. Булар иштеген удобный. Чем мурунку жана устрицтер илгери караганда булар жаңы да устрицлер жана электрический иштеген, тиштерин арылаганда кызып кеткен учурлары болгон, аны токтотуп, муздатып, кайра иштеткен акыбалдар болгон. Илгерки жаңынын баары бир жаңы. Азыр бардык тармакта атаандаштык күчтүү, күндөн күнгө жаңылуулануулар болууда. Ошого жараша аталган бейтапканада дарыгерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча иш аракеттерди жасайт. Жылда ишкананын планына адистердин билимин жогорулатууну сөзсүз киргизилет жана дагы жаңы аппараттык жабдуулар менен иштөөгө аракеттер жасалууда. Ар бир ишкаданын жетишкендиги менен бирге көйгөйү да болот. Бейтапкана жайгашкан имарат 1982 жылы курулган. Көптөгөн аракеттерди жасоо үчүн каражат талап кылынат. Каражатка карап эле отурбастан кемчиликтерди толуктаганга аракеттер жасалып жаткандыгын жетекчилик билдирди. Азыркы учурда биздин бейтапканабыздын залалсыздандыруу бөлүмү учурдун талабына жооп бербей калды. Мунун метр квадраты кичине болуп калды. Анын кайра куруу учурунда биздин бейтапкананын жыйындар залы жеке менчикке өтүп кеткен экен. Азыр биздин жыйындар залыбыз жок. Бул биздин бейтапкананын кемчилик жактары. Анан азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жеке менчик клиникалар жакшы өнүгүүдө, жакшы заман талабына жооп берген медициналык жабдуулар жеке менчик клиникаларда. Ошол жеке менчик клиникалардан артта калып кетпөө үчүн мамлекет тарабынан дагы аракеттер болуп атат. Жекече биздин өзүбүздүн бейтапкананын жетекчилиги дагы ушул боюнча иш алып баруудабыз. Тиштин инфекциясы жеңил желпи кабыл алынуучу нерсе эмес, жөнөкөй оор катары башталышы мүмкүн, бирок дарылабаса тез эле өмүргө коркунуч туудура турган өзгөчө кырдаалга айланып кетиши мүмкүн дешет дарыгерлер. Андыктан тишти дарылоо үчүн жакшы шарттарды жасоо маанилүү болот. Быйылкы жылга 26-жылга жакшы жаңылык, жаңа министрибиз келди, президентибиз министрдин сунушун колдоп апрель айынан медицина кызматкерлеринин айлык маянасы 100% көтөрүлөт деп айтты. Бул биз үчүн аябай жакшы жаңылык. Эми ушунча мамлекеттин жетекчилери, шаарыбыздын жетекчиси, мамлекетибизде шаарыбызды оңдогонго аракет кылып атышат. Эми биздики андай деңгээлде болбойт, кичинекей ушул бир поликлиниканын деңгээлинде болсо дагы биз дагы өзүбүз иштеген жерде оңдоп, ийгиликтерди жараталы деп аракеттерди кылып атабыз. Тиш ооруганда жана оорунун алдын алуу үчүн тиш доктурга токтоосуз баруу керек. Бул оорунун себебин билүүгө, аны жоюуга жана зарылчылык болсо андан ары дарылоону дайындоого жардам берет. Гүлжан Ажиматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.